Анан мен саптабага иштейм апам. Чоңойгонумда. Саламат менен Айпери жерлиги нарындан болот. Баткен облусундагы кала бериши өлкөдөгү эң эле чырлуу, жаңжалдуу делген Көк Таш айылындагы чек ара бөлүкчөсүндө кызмат өтөгөнүнө 2 жылдай болуп калыптыр. Ээси акы албай эле берген батирден үй бүлө толугу менен жумушка бирдей кетип, чогуу кайтышат. Үй булга биз көнгөнбүз, кайсыл убакта болсо күнүбү түнүбү ар дайым даярдыкка көндүк. Ошондой эле бат кыймылдашка да көндүк. Ушу чек арачынын артынан күнү болсо күнү, түнү болсо түнү. Мындай мурда эртең менен тура албай калсаң, азыр андай жок да, түн ичинде ойготсо деле туруп кетесиң. Мындай уйку сурабайсың, уйкуң келбейт, жаткың келбейт, туруп кетесиң кандай убакыт болсо да. Анан уйкум канбай калды, уктабай калдым, балам кара албай калды эмес. Эмнегедир бул кесиптин ээлери бала караганга да, үй тиричиликке дагы, анан жумушка да жетишет да. Баарына жетишет. Мындай таң каларсың. Башка кесип болсо балким жетишпей калаттырсың, бирок бул ушундай тарбиялап чыкчу кесип окшойт. Биз деген алыс болгон үчүн отпускага бир эле чыгып, ошол убакта болгон тууганды, төркүндү да, кайын журтту да кыдырып кайра келебиз. Ошол убакта той топурларды бүтүрүп келебиз, барбай калгандарды да бүтүрүп келебиз. Анан эми биз деген келерде үй табылбай жүрдү да, көпкө табылбай жүрүп, анан ушуну араң бир эле үй бар өзү. Башка вариант жок бияктачы. Бир эле ушул акыркы үй да, бул да акыркы жерде жайгашат. Анан буга неме кылбайбыз. Огородун карап, ушул жакты тазалап, таза кармаганыбыз үчүн эле ошо неме кылат. Квартплата төлөбөйбүз. Коммунальный услуги, светтерин төлөп эле ушундай жашайбыз да. Аскердик форма кийим жарашабы негизи? Неге жарашпайт? Аскердик кийим көп эле адамга жарашса керек дейм да. Мындай адамдар деле аскердик кийимди кийип көргөндү кыялданат болуш керек. Мындай кыздардын көбү деле ушундай военный кийингендерди жактырса керек да, деп ойлойм. Башка аймактарга караганда жооптуулугу жогору. Качан, кайсыл убакта, кай жерден жаңжал, тирешүү чыгып кетет деп ар качан зиректик менен кызматты талап кылган Көк Таш чек ара бөлүкчөсү ар бир абалды эске алып турушу абзел. Да. Айылдын ичинен башталган жолду тоо боорундагы байкоо мунарасына чейин карап, көзөмөлдөп туруп эле эмес, чек арачылыктын өзүнчө тартып турган жагдайлары бар. Аймактын коен жатагына чейин жөнөкөй чек арачыдан жооптуу аскерге чейин жаат билиши зарыл. Бул жер темир байкоо мунарасы, темир байкоо посту чек ара кызметине кызмат өтөп атам азыр. Бияк жак жолдон ар жагы Тажикстан республикасы болуп кетет. Жолдун бер жак жагы Кыргыз республикасына караштуу. Бияк жагы да Тажик республикасына, забордун нар жак жактары. Бияк бер жагы Кыргыз республикасына. Ошол нар жак жагы болсо биздин Көк Таш айылы. Бияк жак биз Кыргызстанга тиешелүү тоо жайлоосу. Азыр көнүп калдык. Башында келгенде көнүш албай жүрдүк. Боз адырга жаңы келгенде бир аз кыйынчылыктар болду. Азыр көнүп калдык. Кызматыма өкүнбөйм кызмат кылганыма. Мен ант берип келгенден кийин кайсыл жерге болсо дагы которулса, буйрук берилсе, барып кетип иштей берем. Мен өзүм кызматыма ишенем. Сыймыктанам. Мындан башка жок. До конца иштейбиз ушуну аягына чейин. Ошол Чек ара кызматында. чек арачыдан эс алууга чейин барам деп. Пенсияга Кудай буйруган жашка иштейбиз, анан көрөбүз. Бирок до конца ушул чек ара кызматында иштегенге аракет кылам. Көк Таш чек арасы биздин 20-22 аскер бөлүгүнүн эң кооптуу аймак болуп эсептелет. Бул жерде Тажик республикасы менен Кыргыз республикасы шахмат түрүндө жайгашып калган, чек ара такталган эмес. Бирок сыймыктанам ушундай кооптуу болсо дагы ушул жерде кызмат кылып атканыма. Жергиликтүү жашоочулар менен жакшы мамиледебиз. Ушул айылда жашайбыз. Айылдагылар менен ынтымактуу жашап келе атабыз. Алар силерди кандай кабыл алышат? Бизге жакшы жардамдарды берип турат. Ошо биз менен мамилеси жакшы, тыгыз байланыштабыз. Сыйлашат биз менен жакшы. Кызым азыр садикте бала бакчага барып атат. Бала бакчага барбаган күндө жанымда болот. Түйшүгүнө чыдайбыз, көнөбүз, аракет кылып иштейбиз. Үй бүлө менен кызмат чогуу алып Чогуу алып кеткенге аракет кылабыз.
Баткен облусундагы чек арачылар кошуна Өзбекстан жана Тажикстан менен жалпысынан 1000 чакырымдан ашыгыраак чек араны кайтарып турушат. Эң көйгөйлүү делген Тажикстан менен чек ара али 80% тактала элек турат. Шарттуу делген чек ара сызыгынан мамлекеттик чек аранын бүтүндүгүн камсыздап турган чек арачылар майрам, жаан чачын же аптаптуу саратан экенине карабай өз милдетинде. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.